Assalamu alaikum. Урматтуу биздин Москва шаарындагы биздин жердештер, мекендештер, арыбаңыздар. Сиздер менен YouTube канал Жердеш. Туугандар, буга чейин биз өзүнүн YouTube каналында айттык, башка блогерлердин YouTube каналдарында айттык. Туугандар, бизде таксопарк Жердеш деген бар. Только доставка тармагында. Ошол тууралуу дагы кененирээк маалымат айтып берейин деп атам да. Бизде таксопарк негизи бул таксопарктар негизинде жалпысын алып караганда таксопарктар аябаганда көп Москва, Россия боюнчачы. Бирок баардык таксопарктардын көрсөтүп берген услугасы бирдей эле. Туугандар, мисалы үчүн мындай сөз болушу мүмкүн да. Кээ бир таксопарктарда мисалы үчүн заказ көбүрөөк болушу мүмкүн деген нерселер болушу мүмкүн. Мына таксопарк заказ жакшыраак берет, мына заказ жакшыраак берет. Жок, туугандар. Андай нерсе жок. Таксопарктан ал нерсе зависит этпейт. Ал деген нерсе болгону Яндекс бардык таксопаркка бирдей заказ берет, анан ошол нерсе просто водительдин өзүнүн гана аккаунтунан зависит этет. Заказ кандай түшөт? Если ошол жөндө заказды кантип көбөйтүш керек болсо, акчанын доходун көбөйтүш керек боло турган болсо, ошол жөндө дагы билгиңиздер келсе, кантип көбөйтсө болот, эмне кылса болот. Ошол жөндө билгиңиздер келсе, туугандар, ушул видеонун астына комментарийге жазгыла, ошол жөндө дагы отдельно специально бир видео тартып, ал жөнүндө дагы өзүнчө кайрылып кетебиз. Анан таксопарк боюнча сүйлөп калдык, туугандар. Таксопарктардын баардыгынын услугасы бирдей, анан айырмасы эмнеде? Кантип кандай таксопарк жакшы, кантип таксопарк тандаш керек деген эмеге суроого мындай ответ да. Таксопарктын биринчисинде таксопаркка кошулуп атканда комиссиясына карайбыз. Эми баардыгыбыз бул жака акча тапканы келгенден кийин азыраак комиссия болушун каалайбыз баардыгыбыз эле. Ошол туугандар, таксопарктын комиссиясына көңүл бурабыз, анан деген таксопарктын сиздерге болгон обратный связи. Мисалы үчүн бир заказда проблема болуп калды. Анан сиз таксопаркка чалсаңыз, мындай через не хочу деп халтурить этип нормально жооп бербей, бир сөз менен айтканда проблемаңызды така чечип бербейт. Ошол туугандар. Бул биринчиден алып караганда эми мындай да бул взаимоотношения деген нерсе бар. Мисалы үчүн таксопарктын доходу прямой водительден зависит этет, а водительдин доходу прямой таксопарктан зависит этет туугандар. Ошон үчүн бул жерде взаимопонимание, взаимоотношения бирине болгондой жакшы мамиле болуш керек. Ошол нерсесине көңүл бурабыз туугандар. Чындыгында таксопарк сиздин проблемаңызды чечип бере алабы? Яндекс менен болгон мамиледе мисалы үчүн заказ жабыш керек болсо, акчасы төлөнбөй атат, дагы бирдемке болгон вопростордо таксопарк түздөн-түз жардам бериш керек. Туугандар, ошол нерсеге көңүл бурулуш керек. Анан биздин таксопаркта туугандар, мен өзүм буга чейин дагы айтып келип атам. 1,5 жыл портерде доставка тармагында иш кылдым, 1,5 жыл туугандар. Анан ошол учурда мен башка таксопаркта иштейт элем. Эми атын айтпайм, ал нерсе конфиденциальный нерсе бул. Ошол таксопаркта иштеп жүргөндө мындай чындыгында мен катуу кыйналгам. Өзүм жаңы үйрөнүп Москвага эми келдим, Москвада рульга эми отуруп атам. Яндекс доставка эмне экенин такыр түшүнбөй. Ошондой моменттерде мисалы үчүн жанагы заказга барып, заказ акчасы төлөнбөй жолсоңуз, клиентке чалсаң албайт, наркы кылат, бери кылат. Анан ошондой моментте мен таксопаркка чалдым. Мен ушундай болуп атат. Кандай кылсам болот дегенде, мен жөн гана мындай халатный отношенияны мындай көрдүм да, менчи мага болгончо. Жөн эле мындай. Кандай десем? Короче, башым оорутпа дегенде эле кылып койду, ачыгын айткандачы. Анан ошентип өзүм 1,5 жыл өзүм үйрөнүп, өзүм жөн теринде сезип бар нерсени ошибкалар кетирип, анан өзүм үйрөнүп, анан ошол нерсенин келип чыккан бул таксопаркчы негизичи. Анан биздин парктын преимуществосу эң мындай өзүнө тартып тура турган нерсеси туугандар, Москва шаарында техника аябагандай көп бузулат. Ошол нерселер бузулганда туугандар, порттерди таштап, көк пулпарды атайын сиздер үчүн алдык. Бул көк пулпарды Рязанский областынан алып келдик. Жакырак тартсаңыз акырат. Жанагы Аскаранто Дубайдан машинаға келіп отқандай. Бұл жылас демекші туугандар. Сіздерге кызмат кылат, 24-ке түшеді. Машинаңыз каттыраак түшкүрүп койсуздар, чакыра бересиздер. Ушул машинамен барып түшкүрүп кылып, башка нерсесин кылабыз. Башка нерсесин кылабыз дегенде туугандар, бизде аккумулятор бар. Если аккумулятор отуруп турган болсо, күнүгө кездешип атат. Күнүгө барып атат. Водительдерге барып тартып атам, аккумуляторды токтотуп атат, жанагы прикрутиктер бар, аккумулятор бар, запасной баллондар дагы бар. Набор ключей, аварийный знак туугандар чыгыла. Машинага биринчи жардамды көрсөтүш үчүн бизде бардык нерселер бар. Ал жагынан кадр кызабатчылык жок. Неге ушунчалык биз камдандык, неге биз водительдерге ушунчалык көмөк көрсөтөбүз? Мунун себеби туугандар, мен өзүм дагы водительмин.
кыштын күнү областка чыгып кетип машинам өчүп калып, соляркам түгөнүп калып, баллоным жарылып калып. Ошол себептен туугандар биздин Жердеш паркына келиңиздер, кошулуңуздар. Жердеш парктын комиссиясы грузовой машиналарга 3%, легковой насадка курьердегилерге 2% туугандар. Деген эң главный нерсе туугандар. Бизде азыр мисалы жаңы оклейка чыгып атат. Ошо жаңы оклейкадагы комиссиядан бастырса, кандай бастырса болот? Кымбат болуп атат. Кандай кылабыз деген вопростарга да биз решение таап койгонбуз туугандар. Биздин партнерлор бар. Мисалы жаңы оклейкада апарып бастырам десеңиз, только официальный дилерлер гана басат. Яндексте өздөрү гана басат. А бирок туугандар, анын акчасы 7000ден жогору болуп атат. А биз партнерлорду таптык. Барат 4000ге, 5000ге жаңы оклейканы чаптап берет. Ошол оклейканы чаптаганы барганда да биз таксопарк өзүбүз сопровождение кылып барабыз ар бир водительге. Чтобы оклейканы чаптап атканда туура эмес чаптап койбош үчүн биз полный көзөмөлгө алабыз. Водительдин аккаунту култанып, же болбосо какой-то ограничение кылып, бирдемке боло турган болсо, Яндекс Таксинин офисине дагы сопровождение кылып, доказа кирип, өзүбүз проблемасын чечип беребиз. Качайын болуп атат, ол келди турганда. Кудайга шүгүр, Кудайга миң мөртө шүгүр ушул күнгө жеткизгенге. Биздин водительдерден бүгүн кечинде как раз аш туугандар. Ошол ашта дагы да водительдерден көбүрөөк маалымат алып беребиз сиздерге. Ачык, айкын, без никакой подготовки, болгону айтышат. Өзү камераны көтөрүп алып барат. Канча ошондо кызыктырган вопрос, эң кызыктуусу бизге бир күндө канча акча тапса болот портерде. Ошого көрсөтүп беребиз, айына канча чыгат. Ошол жумасына канча чыгат. Бону ачык айкын көрсөтүп беребиз. Кандай случайлар болот? Анан чындап эле Жердеш деген таксопарк өзүнүн милдеттерин так аткарып атабы деген вопросторго полный ответтерди аласыздар. Анан деген туугандар, ошол ол жактагы биздин буюн дайындар жөнүндө да сөз болуп калды. Ошолорду дагы көрсөтүп коеюн кайдара, как отчет катары. Бул жакта ассак бизге эң керектүү нерселер туугандар, биринчи жардамды көрсөткөнгө. Аварийный знак өтө керектүү нерсе. Өзүңүздөр автоучуларда интернет тармактарынан көрүп атсаңыздар керек. Ошо машинасы бирден болуп калып, аварийный знакты койбой, трассанын боюнда бир таксистти сүзүп кетти. Ошондой случайлардан туугандар өтө ийгат талаптар жолдордо. Аварийный знак бар, аккумулятор, насос, электрический баллон келтирилген. Анан деген мындай прикрутитель, канаттагы бар ошол машинаны тартып барганга. Анан дагы бир канат алдык. Бүгүн үстүрагы керек болуп атат. Качайын алган канаттарыбыз күч жетпей үзүлүп калып атат. Ошо канат алдык. Анан мындай набор ключ бар туугандар. Ишигла жардамды көрсөткөнгө бардык буюн дайындарыбыз бар, всегда с собой жүрөт. Жактан чыкпайт. Машинанын дажеткана машинанын бир органы болот. Ошол турганда. A few moments later. Сентябрь келдим Кыргызстандан. 4-төн баштап иштедим. 4-төн баштап иштедиңиз. 25 күндүн доходу бар да. 25 күндөн. Яндекс көрсөткөнчү. 190 миң. Бул августта аз деп таң калбагыла. Бул жерден Кыргызстанга кетип калган. Кыргызстанга кеткенсиз. Июльдуку 253, Бул 204 июньдуку. Эми булардан сырткары бөлүп атат. өзүңүздүн заказдарыңыз сизге көп, аны биз билебиз. Яндексте иштесе болот. Таксопарктын өзгөчөлүгүн билесиң, биринчи видео эмес. Ооба. Шүгүр, Москвада бир дагы мындай таксопарк жок. Бузулуп калсак жүрдүк. Ар кимди чакырабыз, досубузду, агабызды, инелерибизди. Алар дагы бир күн убакыты кетет бизди ташып. Таксопарктын өзгөчөлүгү ушу. Андай бузулуп калсак, көчөдө калтырбайт ушу инебиз. Жакшы. Машалла, өтө сонун сөздөр болду. Ушул сөздөрүңүз керек ака. Анан өтө сонун сөздөр сүйлөдүңүз. Жүрөктү жылытты чындыгында, ачыгын айтканда. Анан деген Яндексте сырткаркы заказдарыңыз менен общий бир секрет болсо, ошол жөнүндө дагы айтып кетсеңиз. Именно портерде иштеген ушу жакшы жерлери дагы айтып кетейин. Таксиге караганда кеч келе зарылем жүрбөйбүз.
арасында отурабыз, беймарабыз, белсеніп жазып, анан Яндекстин сырткары өзүм отчеттам да, айын ачып күн сайын канча таптым, үйгө алып киргенин эсептегенде 70+ иштейбиз. Баары деле портер ошондой болсо керек. 70+ дегенде бул общий айтып атканыңызбы же тазасыбы? Полный расходдон сырткары. Расходдон сырткары. Ооба, бензин, грузчик, жеп ичкен, күнүмдүк расходдон сырткары үйгө. Эми эң кызыктырган вопрос, канча иштеп атасыз? Ошону Яндексиңизге, приложенияңызга кирип, кандай болуп атат, эмне болуп атат, ошоларды бир көрсөтүп койсоңуз. Сиз билишим боюнча 2 аккаунт менен иштейсиз, а? Биз 2 адамбыз да, достун аккаунту 2 адам менен иштейбиз. Бул өзүмдүк. Бул бүгүн тапкан, воскресенье күнү тапкан акчаңыз 8,5 миң болдубу? 8,5 миң болду. 3 заказ менен туугандар. Жана 5 миңди жөнөттүм го ана ошол жөнүндө айтып кетиң. Кандай чай болчу? Ошол жөнүндө айтып кетиң. Кандай эмне болот? Короче, энди 3-этаждан алып түштүк заказды. Лестница менен. Лестница менен. Эми лифт менен биринчиси, анан 3-этажга лестница менен. Төлө берем деди. Майылдан машинага көп деле жүк жок, кыйын эмес. Майылды бар 1,5 саат, 2 саат убакыт кетти. Өзү Яндекс 5 миң бирдемке болду. Ошондо Яндекс менен 5 миң бирдемке болду, андан сырткары 5 миң чай берди. Бир заказдан 10 миң ошондо. Азыр мен акыркы заказымдан 2 миңге чиби алдым дагы. Дагыбы? Дагы 2 миң. Ошондо бүгүнкү общий тапкан акчаңыз канча болду? Чайды кошуп, Яндекс кошуп айтканда. Bir günde воскресенье günü 15 миң акча тапты туугандар. Бия айлыкты, жумалыкты көрсөтүп бериң. Бул биринчи аккаунтуңуз экен. Биринчи аккаунт. Так, бир Сентябрь. Сентябрда могу аккаунт менен 74 миң. Анан экинчи аккаунт бар экен. Бул да 100 миң дейт. Сентябрь айыныкы. Мынакей туугандар, 100 миң. Так, анан негизи мына Яндекстин сырткары өзүңүздүн заказдарыңыз болобу, болбойбу? Почти 11 миң Яндекс менен иштедик. 11 миң Яндекс менен. Яндекс менен иштедик. Анан ondan çıkandan keyin 3 ming endi o çivi meni qo'shilib, o'sha 11 ming zakaz 7 ming bo'ldi, 3 ming çivi bo'ldi. Ha, bir zakaz menenmi? Bir zakaz 7 ming bo'ldi. 3 ming doplata qilib berdi. Bundan keyin Yandex'ten tashqari 10 ming 100 kilometrga 10 mingga pulga ketdi. Yandex'ten tashqari borib keldik. Ana 110 kilometrga. 110 kilometr. Oşon bari четверг күнү болду. Ошондо общий тапкан акчаңыз канча болду? 1 ming. Кечээки четверг күнү сиз ошондо 21 миң акча таптыңыз. Машалла, сон, өтө сон. Туугандар, көрдүңүздөр, иштесе болот, иштеген. Bir ayda Яндекстин показатели 205 миң көрсөттү. 205 миң. Яндекстин показатели. Мана кандай болду? Өзүнүн заказдар бар. Өзүңүздүн заказ. 50 миңден өттү, шайды. 50 миңден өттү. Ошондо общий бир 250-260 экен да. Дорогие друзья, спасибо за внимание.